Ич катуу же запор тууралуу билип алыңыз. Запор бул адамдын 3 күндөн ашык убакытка заңдай албай калышы же болбосо заңдоо учурунда дагы кыйналып көпкө отуруп катуу заңдын чыгышы бул ич катуу деп айтылат. Ич катуунун негизги себептерине келе турган болсок, адам туура эмес тамактанганда, жашылча жемиштерди аз жеген учурда же сууну жетишсиз иче турган болсо, же болбосо адамдын ички микрофлорасы бузулган болсо, же боор, өт, калкан бези жабыркаган болсо, же болбосо уйкусу аз болсо, же стресс бар болсо, же адам аз кыймылдай турган болсо дагы адамдын ичи катый бериши мүмкүн. Жана ошондой эле дары-дармектерди ичкенде, антидепрессанттарды ичкенде, микрофлораны буза турган антибиотиктерди ичкен учурда адамдын ичи катый баштайт. Эгерде сизде ич катуу көйгөйү бар болсо, анда бул абалдан кутулуш үчүн сиз комплекстүү түрдө аракет кылышыңыз керек. Тамактанууну оңдоп, суу ичүүнү, ички микрофлораны оңдошуңуз керек. Ал үчүн дарыгерге кайрылуу керек. Дары-дармектерди ичип жаткан болсоңуз, аны туура ичишиңиз керек. Жана ошондой эле стресс, депрессия же болбосо кыймылсыздык бар болсо, буларды да кетирүү керек. Эгерде ички органдарыңыздарда көйгөй бар болсо, анда ал көйгөйлөрдү сөзсүз түрдө дарыгердин жардамында айыктыруу керек болот. Ошондо гана сиз ич катуудан толук арылып кете аласыз. Кошумча сурооңуз бар болсо комментарийга жазыңыз, кошумча маалыматты описанияга жазып коебуз.